Top Sport KGTV Атайын Sports Awards 2019 үчүн тартуулайт. Спорттук Оскар сыйлыктары. Биз тамашалуу түрдө кыргыз спортчуларына башкы ролдорду ыйгарып, ал эми алардын аракеттерин тасмага салыштырып келебиз. Андемесе, былтыркы жылдын башкы каармандарын эсиңиздерге салабыз. Мыкты эркектин ролу Жаныбек Аматов. Ийгиликтүү спортчу, үлгүлүү үй бүлө кожоюну жана камкор ата Жаныбек Аматов күтүлбөгөн чоң роль жаратты. Ал самбо боюнча дүйнө чемпионатында 3-чү орунду ээлеп, карьерасындагы дүйнө чемпионаттардагы 6-чы медалына ээ болду. Чынында бул кыргыз спортунун тарыхында болуп көрбөгөндөй жетишкендик. Туруктуулук бул жогорку чеберчиликтин белгиси. Мыкты эркектин ролу сиздики, Жаныбек мырза. Мыкты аялдын ролу Валентина Шевченко. Талыкпас мээнетинин аркасында UFC-ни багынткан Валентина былтыр чемпиондук курун бир нече ирет коргоду. Ал үстөмдүгүн ушунчалык орнотту дейсиз, баары суктанып, аны гангстер деп атай башташты. Эми көп кырдуу талант ээси Валя Голливудту көздөгөн сыяктуу. Жакында айтылуу мышык айым Холли Берри Валентина менен чогуу тартылган тасма тууралуу айтып чыкты. Сара кызыбыздын тасмада тушоо кесүүсүн чыдамсыздык менен күтүүдөбүз. Экинчи пландагы мыкты актер Акжол Махмудов. Акжол бул номинацияга илинүү үчүн тер төккөн жок. Оор жаракаттын айынан бир жыл килемге чыкпаса да, эл оозунан түшпөдү. Не дейбиз? Акжолдун пиар командасы азаматтар. Андыктан шайлоонун алдында анча-мынча саясатчылар мындай туруктуу рейтингке кантип жетишип жатасың деп Акжолго кайрылары бышык. Эмнеси болсо да, алар Япон деңизине бет алган кыргыз акуласын чоң аңчылыктан алаксытышпаса болгону. Мыкты терс каармандын ролу Александр Крестинин. Жылды Азиянын кубогунда дебют жасап, президенттин куттуктоосу менен баштаган Александр Крестинин мындай каарманга айланып калам деп ойлобосо керек. АФКнын кубогунда жылдыздуу Дордой менен группадан чыга албаганы аз келгенсип, 5-сентябрда Тажикстанда курама командабыз жер каратты. Машыктыруучунун өзү ал оюнда безобразная игра деп атап, Бишкекте ал жеңилүү үчүн реабилитироваться этмекчи болушкан. Бирок иш жүзүндө Тажикстанды кайрадан жеңе албай, дүйнө чемпионатынын тандоо тайпасында 3-чү орунга түшүп кеттик. Көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө айланган актер Канат Бигалиев элибиздин сыймыгы. Эгемен Кыргызстандын тарыхында азырынча эң жогорку спорттук бийиктик Олимпиаданын күмүш медалын багынткан Канат Бигалиев да роль жаратпай койгон жок. Алгач ал намыс тууралуу бир аз ийгиликсиз тамашалап алды. Бирок юмор сезими күчтүү балбаныбыз кезектеги улакта коркпостон өз жоругун эске алып, интернетти жарды. Түштүк жактан туугандар келтир, мен билем эмнеге келген. Намысы менен спорт алышайын деп келишти окшойт. Бул баары тамаша кайра хит болуп кетпейин, эми ар дайым ынтымак боло берсин. Бир эле ош талас болуп, талаша бербей, башка область, 7 областтын бардыгына каалайм ушундай майрамдар көп боло берсин. Жана оюн кызыктуу өтсүн, күчтүүлөрү утсун, мына көрүүчүлөрдүн кумары кансын. Ар дайым ушундай ынтымакта жүрө берелик. Жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт. Башкысы Канат Бигалиевдин кыргыз спорту үчүн эмгеги зор. Бычакка сап болчу эр азаматыбыз буйруса кыргызга башка жаңы ролдо кызмат кылат деген үмүттөбүз. Мыкты режиссер Бахадыр Кочкаров. Дүйнө чемпионаттарынын рекордчусу, кыргызды даңазалаган айтылуу футбол калысы Бахадыр Кочкаров карьерасын аяктоого абдан сонун мезгил тандагандай. Алгач АФК мекендешибизди жылуу узатса, андан соң жылдын аягында Бахадыр Закировичке футбол коомчулугу футболдогу 1 доор сыйлыгын тапшырды. Ананда пенсияга кое бербестен калыстардын жетекчиси кылып дайындады. Чынында мындай адамдын тажрыйбасын пайдаланбоо бул чоң айып. Футболдо ири окуялар орун алган. Анын ичинде Азия кубогундагы дебют жасалган жыл Бахадыр Кочкаровдун карьерасын аяктаган жыл болуп эсте калды. Браво, Бахадыр аке! Голливудтун режиссерлору да баш катышууда.